Салам урматтуу угармандар, силер болсо ушул 10 мүнөттүк подкастка келдиңиздер, кош келиңиздер. Мен Миррел, микрофон алдында силерге кызмат кылууга даярмын. Анда эмесе биз болсо ушул 10 мүнөттүк подкастта негизи отпуск жөнүндө сүйлөшөйүн дедим эле. Анткени азыр убакыт ошого келип калды. Эми жумушуңуздар эми мүмкүн дагы 1 ай бар, иштейсиңер, августта чыгасыздарбы же мүмкүн эртеле уже отпуск алып койдуңуздарбы, кандай гана болбосун, мен силерге ушул отпуск жөнүндө кыскача сөз кылайын дедим эле. Анда эмесе 10 мүнөттүк подкастта ушул отпускту кандай өткөрсө болот, дем алсак болот, кандай туура болот деген жөнүндө кичине кыска сөз кылалы. Андан мурун силер жазып кетсеңиздер болот, кандай планыңыздар бар ушул отпускта, ушул жайында каяка өткөрөйүн, эмне кылып каяка сейилдейин деп атасыздар, же болсо мүмкүн бир сапарга чыгайын деп атасыздар, башка өлкөгө учуп барып келесизби, эмне гана болбосун бөлүшүп кетсеңиздер комментарийге алдында, бизге кызык болот ушул кандай силер өткөрдүңөргө деп. Анан болсо бир нече ыкмалар бар экен да. Психологдор мындай кеңеш берет экен. Ушул отпускка негизи биз дагы кызык даярданыш керек экен. Кандай десе, эс алууга даярданышы керек экен. Кызык, аз көрөбүз кандай. Harvard Business Review деген журнал боюнча негизи ошолор исследование өткөрөт да, ушундай окумуштуулар. Алар айтат, эгер мындай кандай десем, мени мындай убакыт сайын өчүрүп турса жумушка, анан болсо өз эс алуу убакыт келгенде силер болсо оңой эле эс аласыңар дейт. Анын үчүн үйдөн уже үйгө келгенде эле акырындан жумушта телефонуңуздар бар болсо аны өчүрүп, почтага сообщение келсе же жумуш жөнүндө ар кандай суроолор болсо силер алардан качып, кандай качып, өчүрүп, жок мындай жумуш эмес убагында жумушту иш кылбаганга аракет кылсаңыздар акырындан ушинтип. Же жумуштун ортосунда жанагы перерывтар болот эмес беле, эс алуу убактар, түшкү тамак убактар, ошондон дагы эс алган жумуштан эс алгандан дагы үйрөнүп акырындан баштасаңыздар, анан болсо силердин кандай десем, мээңер көнүп калат экен. Ошентип бул отдых же болсо бул эс алуу бул нормалдуу нерсе экен деп денеңер ошол отпуск келгенде убагында стресс болбойт экен. Отпускка негизи азыртан баштап эле даярданышы керек экен. Ошол университет, Сурия деген университет, ал болсо Великобританияда. Көбүнчө ошо туристтерге жакшы сезими, өзү кандай десем, өз ошол сейилдеген убакыт эмес, а сейилдегенге даярдануу убакыт өтө маанилүү экен да. Ушул кандай десем, бир себепкер болот экен жакшы маанайган. Ушул сапарга чыгарды ойлонуп, пландаштырып, ушул ой менен жашаганда көбүнчө кандай десем, эс алуучулардын жакшы маанай көңүлү болот экен. Эгер группа менен болсо, группа менен толугунан кандай десем, пландаштырып эметсеңиздер, ошондо да жакшы экен. Бирок пландаштырбай чыксаңар, кандай десем, өзүңөр мындай анча эмес сезим болуп калышы мүмкүн. Кимине кандай, бирок ошондой сунуштарды берет экен. Бир Тим Крейдер деген ошол өзү эсселердин сборникин жазыптыр. Ал айтат экен, мээге же мындай айтканча биздин организмге витамин D керек болгондой эле биздин мээбизге эчтеке кылбас нерсе керек экен. Жөн эле алып туруп эле эс алып жатмай, бул дагы керек экен. Анткени болсо, кандай десем, отпускта дагы бир эми албетте биз кыргыздар баягы эле үйдү жыйнаш керек, үйдүн огородун жеметиш керек, тигини кылып калып жетиш калыш керек дейт. Албетте анысы дагы ордун алыш керек, бирок ошого да жараштуу отпускту дагы планировать эткенде дагы эчтеке кылбаганды дагы, сейилдегенди дагы, эчтеке чыкпаганды дагы пландаштырып бир күндөрдө коюп коюш керек экен. Анткени болсо, кандай десем, ал бизге мындай денени кайра физикалык жактан өз акыбалына келгенге жардам берип калат экен. Башка негизи окумуштуулар, психологдордун окумуштуулары, ошол исследованиялары айтат, негизи эс алуу же болсо жалкоолук бир нече убакытта дагы ден соолукка дагы жакшы өзү таасир этет экен. Бир болсо сейилдеп сапарга чыккан BBC-нин жумушчусу Аманда Руджери, ал болсо Вашингтондон в Римге көчүп кетет экен. Ал айтат, итальянецтерди көрүп туруп, ал айтат экен, ошондон мисал алгыла дейт. Алар болсо жумушту жана эс алууну
чогуу өткөргөндү үйрөнүп алышыптыр. Шашпай, кандай десем, бир күндө бир нече саатка эчтеке кылбаганды үйрөнүп алышыптыр дейт да. Ошол негизи жашоого өтө таасир этип, маанайы жакшы болуп, мындай жашоонун кандай десем сапаты жакшыраак болуп калат экен дейт. Анысы кандай, жалкоолукту негизи айтып коет эмес беле. Жалкоолук бул да жаман нерсе, албетте. Жөн эле жатсаң эчтеке ийгиликке жетпейсиң, жумушуң дагы кандай десем жаман болушу мүмкүн. Ошондуктан бирок бул жакта окумуштуулар айтат, бир кандай баланс калып. Кээде жалкоолук бул жакшы нерсе, анткени дене ушинтип өзүнүн эмесин көрсөтөт экен, эс алуу керек экенин. Дагы отпускту кантип планировать этсе болот, аны болсо каяка барарды. Нейропсихологдор Питтсбург университетинде Пола Нусбаума деген айтат экен. Ал болсо жаңы жерлер менен таанышуу, бул болсо мээни кандай стимул берет экен жакшы иштегенге. Мээни салдырат экен. Вы ошол жерде силер жаңы жерге киргенде, жаңы нерсени көргөндө, жаңы бир кандай жаңы нейрондор иштебет, мээнин нейрондору пайда боло баштайт экен. Алар болсо ушул кандай творческий мышление деп коет эмес беле, орусча. Ошого жардам берет экен. Анткени элестетсеңер, башыңар мээңер жакшы иште, жаңы ойлорго, жаңы идеяларга көңүл бурууга, ойлоп чыгарууга жакшы да негизи жумушка, ошол нерсе керектүү болот экен. Ошон үчүн жаңы жерлерге барганды аракет кылыңыздар, баягы эле жерге барбастан дагы жаңы нерсени көргөндө. Анткени болсо мээңер жаңы ойлорду бере баштайт. Анан болсо ошого кошумча мындай эң кызыктуу нерселерге көңүл буруңуздар, ошондон баштаңыздар дейт. Бир психолог Элизабет Дан айтат өзүнүн ою менен, жана ошол өзүнүн мындай кичинекей кыска окумуштуу исследованиясында кантип ошол отпускту мындай кандай жаттап калууга, унутпастыкка өткөрүш үчүн ал айтат, негизи жалпы сапар же сейил деген 1-2-3 күндүн ошодон таасир этет дейт, ошондон башталат дейт да. Эгер биринчи күндөрдү өтө кызыктуу өткөрсөңөр, андан кийин силер болсо өзүңөрдү жакшы сезип турасыңар дейт. Ак көңүлдүү, жанагы маанайыңыздар жакшы болот дейт экен да. Анан ушул убакытка чейин чоюлат дейт. Ошон үчүн эң башы өтө маанилүү экен. Ошон үчүн отпускту баштаганда силер шаңдуу, маанайлуу өткөрүшүңөр керек экен. Андан кийин баары өз ордуна туруп жакшы болуп кетет экен. Андан тышкары дагы отпускту албетте бир жака чыгаарда каяка чыгыш керек. Көбүнчө баары көл, аба ырайы, тоо, башка өлкөлөр айтат. Бул болсо негизи ошо жаратылышка чыгышы керек экен. Негизи жаратылыштан кийин көп адамдардын мээси жакшы иштей баштайт дейт. Эс алат дейт. Организм болсо өзүнүн мындай кайда өзүнүн акыбалына келгенди сезе баштайт дейт. Ушуга мындай кандай десем далили болсо бир окумуштуулар өткөрүптүр. Психологдор, когнитивдүү психологдор университетте Ют деген Дэвидом Стейром дейт. Ошол өткөрүптүр. 3 күн тоого чыкканда, эч жака эч кандай мындай цивилизация жок жергенде 50% болсо адамдардын мындай жаңы ойго, жаңы нерсеге ойлоп чыгарууга, иштөөгө жакшы шыгы пайда болду дейт. Ошон үчүн жалкоолонбой чыкканга аракет кылыңыздар, жаратылышка көбүрөөк чыгыңыздар. Анткени болсо бул ден соолукка жана өзүбүздүн ой жүгүртүүбүзгө жана ушул ички дүйнөбүзгө дагы маанилүү экен. Мен силерге каалайт элем, жакшы отпускту өткөрүңүздөр. Анткени болсо азыр убакыт тар бат эле өтүп кетет. Отпуск бир айда өткөчү мүмкүн, 1-2 жума аласызбы, канча аласыз, бирок аракет кылыңыздар жакшы өткөргөнү. Убактыбыз соңуна келип калды. Кийинки подкасттарда да кайрадан угушабыз. Анан болсо силер болсо Алкитап Чекит медиага кошулуп, подписка кылып, ал жакта кызыктуу бир темаларды дагы изилдесеңиздер болот. Андан тышкары WhatsApp номерин өзүңүздүн кызыктуу сурооңуздар болсо жазып кетиңиздер, тартынбаңыздар. Анан комментарийин дагы айткандай эле кайсы жерге отпускка чыгайын деп атасыздар деп. Аны бесе кийинки подкастта кайрадан угушабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.